Сиз чет мамлекетте жүргөндө өз милдеттериңиз менен кошо укуктарыңызды да билишиңиз зарыл. Ал үчүн эмнелерди билүүңүз керек? Чет мамлекеттерде жашап, иштеген мигранттардын укугун коргоого чоң басым жасалууда. Бул тууралуу Тышкы иштер министринин консулдук кызматынын департаменти маалымдайт. Азыркы кезде чет өлкөлөрдө 850 миңден ашуун кыргызстандык жаран иштейт. Анын көпчүлүгү Россияда эмгектенишет. Буга байланыштуу аталган өлкөдө кыргыз дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн иши күчөтүлүп, кошумча институттар киргизилет. Кыргыз өкмөтү чет өлкөдөгү жарандардын укуктарын коргоо максатында элчиликтерде юридикалык кеңеш берүүнү уюмдарды ишке киргизген. Алар электрондук же болбосо онлайн түрүндө мигранттардын укуктарын эскертип турушат. Ал үчүн сиз кайсыл мамлекетте болсоңуз, ошол өлкөдөн Кыргызстандын элчилигине кайрылыңыз. Элчиликтердин байланыш номерлери жана электрондук адреси төмөнкүчө. Кыргыз Республикасынын Стамбул шаарындагы башкы консулдугу. Байланыш номерлери жана электрондук даректери, факс төмөндөгү көрсөтүлгөн. Орусия. Байланыш номерлери төмөндөгүчө. Орусияда мындан сырткары Екатеринбург, Санкт-Петербург, Воронеж, Томск, Красноярск, Новосибирск, Владивосток, Якутск, Краснодар, Хабаровск, Южно-Сахалинск шаарларында элчиликтер бар. Америка Кошмо Штаттары. Байланыш үчүн номерлер төмөндө көрсөтүлгөн. Казакстан Кыргыз Республикасынын Астана шаарындагы элчилигинин байланыш номерлери. Алматы шаарындагы башкы элчилик. Корея Сеул шаары. Байланыш телефондору төмөндөгүчө. Маселен, сиз Түркия өлкөсүнө бардыңыз дейли, бирок эч кандай жумушуңуз же жашоого жериңиз жок. Мындай учурда жакындарыңыздан, туугандарыңыздан сураштырып, же болбосо Кыргызстандын Түркиядагы элчиликтин кеңсесине кайрылсаңыз болот. Эгерде сиз уурулук же кол салууга кабылсаңыз, биринчи кезекте кылмыш ишин ачыкка чыгаруу үчүн өлкөнүн укук коргоо органдарына билдирүү керек. Окуяны туристтик компаниянын өкүлүнө же башкы консулдукка кайрылууга толук акыңыз бар. Аны менен бирге уурдалган жоолго буюмдардын тизмеси жана болжолдуу наркы көрсөтүлгөн протокол түзүп жөнөтүү керек. Жол транспорт кырсыгы болгон учурда полиция кырсык болгон жерге келишин күтүшүңүз керек. Окуя болгон жерде протоколду талап кылуу сунушталат. Кээде кырсыктын себептерин жана ар бир тараптын күнөөсүнүн деңгээлин аныктоо үчүн кошумча иликтөө талап кылынат. Полиция же жандармерия келгенге чейин кырсык болгон жерден эч качан кетип калбаңыз. Жергиликтүү укук коргоо органдары тарабынан камакка алынсаңыз, башка адамдардын коркутуулары же кол салууларына туш болсоңуз, жол кырсыктары менен байланыштуу күтүлбөгөн жагдайлар пайда болгондо, сиз токтоосуз Кыргызстандын өкүлчүлүктөрүнүн бирине, ошондой эле эс алганы келген болсоңуз, сизди алып келген туристтик компанияга кабарлаңыз. Сиз укук коргоо органдарынан башка консулдук, элчилик же ардактуу консулдук менен байланышуу мүмкүнчүлүгүн талап кылууга укуктуусуз. Өкүлчүлүктөрдүн телефон номерлери башкы полиция жана жандарм участкаларында бар, же окуя боюнча жазуу жүзүндө билдирүү жөнөтө аласыз. Укуктарыңыз менен бирге милдеттериңизди да биле жүрүңүз. Кайсыл өлкөдө жүрбөңүз, ошол мамлекеттин мыйзамдарын сыйлаңыз. Жергиликтүү тургундар менен достук мамиледе болуу менен алардын жашоо образы менен эсептешүү керек. Сабырдуу болуңуз, орой мамиле кылбаңыз, үнүңүздү бийик көтөрбөңүз. Жергиликтүү элдин кадыр-баркын кемсинтпеңиз. Жергиликтүү үрп-адаттарды жана каада-салттарды урматтаңыз. Жергиликтүү маданиятты тоготпогон, анын ичинде уят сөздөрдү камтыган сөздөргө жол берилбеши керек. Жана чет өлкөлүктөр туура эмес түшүнүп калбоsu үчүн кыргыз жана орус тилдериндеги билдирүүлөрдөн качыңыз. Мас абалда коомдук жайларда, көчөлөрдө көрүнбөгөнгө, ошондой эле ушул максаттар үчүн белгиленбеген жерлерде алкоголдук ичимдиктерди ичүүгө болбойт. Жумушка орношоордо сөзсүз түрдө ошол компания менен эмгек келишимин түзүп, баарын окуп чыгыңыз. Анын негизинде сиз жумушка орношсоңуз, алданып калуудан коргонгон болосуз. Эсиңизде болсун, сиз Кыргыз Республикасынын жаранысыз. Сиздин укук милдеттериңиз өлкөнүн конституциясы менен корголгон. Ал эми чет өлкөнүн мыйзамдарында сыйласаңыз, эч качан өкүнбөйсүз.